Тажикстандын Кыргызстанга кол салуусунан улам Баткен облусунун аймагында 618 турак жай талкаланган болсо, анын ичинен 453 үй такыр жараксыз болуп калган. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен өрттөлгөн үйлөрдүн ордуна жаңы үйлөр жаңы жылга чейин курулмакчы. Ал үйлөрдүн баары экспертизадан өткөн. Биз дагы кошумчалап азыр Госарстройду да чакырдык. Алар бүгүн эртең дагы иштеп, айрым үйлөрдү биз жашоого ыңгайсыз дегендерди өзү жашоочулар айтып атат, балким оңдосо болот деген. Ал эки этаж үйлөр салынып калган, башкалары аны биз да карап чечим чыгарабыз ал боюнча. Балким аларды оңдоо түздөө иш менен өз калыбына келтиребиз. Аксай айылынын тургуну Калбай Марданаев өрттөлгөн үйүнүн ордуна кайра эле үй салып, эч жака кетпей жашай турганын айтат. Анын айтымында тажик тарап чек арадан кыргыз элинин үйүн өрттөп, мал жандыктарын уурдап, атүгүл жанын алса да, Аксайдан эл кетпейт. Эми планыбыз бизди күйгүзмөктө өрттөсө да биз кетпейбиз бул жерден. Дагы жашайбыз жерде турлайбыз. Там не кылат тек башка айлабыз жок да. Ата болгон жай кичинебизден катта болгон. Бетте мен нече балдарым катта болуп кетти. Берди мен таштап кетпейм. Калыбына келтирүү иштеринин алгачкы бөлүгүндө өрттөлгөн үйлөрдүн ордуна тазалоо жумуштары аткарылмакчы. Ал үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен погрузчик, экскаватор жана оор жүк ташуучу атайын техникалары тартылган. Турак жайлар типтүү, бирдей формада болуп, 104,26 чарчы метрди ээлейт. Бышкан кыштан тургузулуучу 3 бөлмөлүү үйлөрдө жашоого ыңгайлуу бардык шарттары каралат. Эми жүргүзгөн иш чарабыздын негизинде жанакы өткөн жылдагы курулган СИП панелден каралып аткан болчу, бирок элдин калоо тилегин эске алып, алардын сунуштарын эске алып, биз бүгүн кирпичтен үй салып, анан үстүн монолит кылып, мындай бир жакшы бир сапатта үйдү салып куруп берейин деген эле ой да. Бирок мен айтып кетейин, албетте тиги үйлөрдү дагы сапаты эч кандай төмөн эмес болчу. Алар жаңы технология негизинде салынган. Бирок бүгүн ушу элдин өздөрүнүн бир күмөндөрү бар экен ушул үйлөр боюнча. Ошондуктан биз аларды эске алып туруп, мына кирпичти үйлөр салып бергенге даярдыгыбызды билдирип атабыз. Белгилеп өтсөк, Тажикстандын агрессиясынан улам 16-17 сентябрь күндөрү Баткен облусунун кыргыз-тажик чек арасында жана облустун борбору Баткен шаарында артиллериялык куралдардан аткылоо болуп, Баткен облусунда жүздөгөн үйлөр, мектеп, ФАП сыяктуу социалдык объектилер өрттөлгөн.